Ана да бир 5 минутун өтүп кетип минге коюп. Булар сезон келди да. Ассаламу алейкум, урматтуу Москвада мекендештер, амансыздар. Силер менен кайрадан эле Москва туугандар. Биз бүгүн мына Мытишиге жөнөдүк эле. Өзүбүздүн таксини заказсак, өзүбүздүн жигиттер келди. Себеби Москвада 90% таксини уже бизден кыргыздар ээлеген да. Кара суунун тургуну биздин жигитибиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Сиздер жакшы экен? Аллага шүгүр, жакшы. Өзүңүз? Атың ким? Атым Аскер. Аскербек. Силердин кандай болду? Такси кыймылдап атабы? Жакшы, азыр майдан баштап кичине кыймылдап калды кече майрамдардан кийин. Майрамга чейин кичине суз болуп аттылы, азыр Аллага шүгүр жакшылап калды. Машалла. Канчадан бери таксиде иштейсиң? 3-жыл быйыл. 3-жыл? Жакшы. Бала чака ошол жерде? Ушул жерде семья. Ушул жерде. Өзүңүздөр иштер болуп атабыз. Анда туугандар, сөз арасында сиздерге аренда боюнча дагы кичине маалымат бере кетели. Негизи аренда кандай болуп атат, кандай шарттары бар, сиздерге азыр Easy Drive'да турабыз туугандар. Азыр бир катар ушул жердеги шарттарын дагы айта кетебиз. Бизден алыстабаңыздар, сөздү арендадан кийин дальше биздин таксист бала менен улап кетебиз туугандар. Бүгүн 22 май. Бейшемби. 2 жумага акция бар туугандар. Ар бир аренда баасынан жаңы келген таксисттерге 200 рубльдан кемити берет. Болгону 2 жумага эле акция. Ошону эске алыңыздар. Азыр сиздерге бир катар сценаларын дагы айта кетебиз, шарттарын айта кетебиз. Туугандар, анда адегенде эле экономдон баштасак, Hyundai Solaris Polo Tiary'лор бар. Автомат коробка 7.0 график менен 1800, 6.1 график менен 2100. Ошондой эле Polo Skoda Rapid бар, механика коробкалар. 7.0 график менен 1500, 6.1 график менен 1800. Kia Ceed'тер бар экономдо 7.0 график менен 1700, 6.1 график менен 2000 рубль. Комфортто баягы эле Cherry Tiggo 4 бар. 2022 жылга автомат коробка 7.0 график менен 2400, 6.1 график менен 2800 рубль. Geely Coolray бар. 2023 жылга автомат коробка 7.0 график менен 2600, 6.1 график менен 3000 рубль. Hyundai Elantra'лар бар. 2019 жылга автомат коробка 7.0 график менен 2100, 6.1 график менен 2500 рубль туугандар. Comfort Plus'та Toyota Camry бар, 20-21 жылга автомат коробка 7.0 график менен 3200, 6.1 менен 3600 рубль. Kia K5 бар. 2020-21 автомат коробка 7.0 график менен 3100, 6.1 менен 3500. Kia K5 пониженный комплектация бар. Автомат коробка 7.0 график менен 3000, 6.1 график менен 3400 рубль. Ошондой эле Kia Optima бар, 2019, 7.0 график менен 2600, 6.1 график менен 3000 рубль. Jag G7'лер бар, 2023 автомат коробка 7.0, 2700 рубль, 6.1 график менен 3100 рубль. Geely Atlas Pro 7.0 график менен 3200 рубль, 6.1 график менен 3600 рубль. Cherry Tiggo 7 Pro'лор 7.0 график менен 3000 рубль, 6.1 график менен 3400 рубль туугандар. Шарттары баягыдай эле, депозит жок. Таксопарктын арендасы 4% таксопарк. K плюска 2 жумага скидка бар. Туугандар, бүгүн 22 май. 2 жумага скидка бар. K плюс, Comfort плюска. Баягы эле Россиянын, Кыргызстандын, Казакстандын, Беларусьтын граждандары 3 жылдан жогору категория Б, 3 айдан жогору таксиде иштеш керек. 23 жаштан жогору жигиттер. Судимиз каралат, негатив отзыв каралат. Москваны жакшы билиш керек, кисар жана синил сөзсүз болуш керек. Моментальный вывод. Таксопарктын обслуживаниясы, ремонт ОСАГО таксопарктын эсебинен биринчи күн аренда баягыдай эле бесплатно, ограничение жок. Бардык машиналар брендтелген. Подключение бесплатно. Жумушка ошол күнү машинаны алып туруп эле чыгып кете бересиздер.
биринчи күнү бесплатно. Ушундай шарттар, ушундай условиялар менен берилет туугандар. Номерлерин экранга коюп койдук. Кайрылып, жазып, сурап, келип, көрүп, шарттары жакшы алсаңыздар болот. Жаңа келгендерге 2 жумага минус 200 рубль арендадан скидка бар. Болгону 2 жума эле. Туугандар, сиздерге шарттарыны бир катар айта кеттик. Эгерде ушул шарттары туура келген болсо, келип Easy Drive'га таксилерди алып, минип иштесеңиздер болот. Метро Тульскаяга жакын, Дубининская 71, строение 12. Easy Drive таксопарка. Анда таксист менен сөзүбүздү улайбыз. Текшерүүлөр кандай болуп атат? Текшерүүлөр, документтер, ДПС, ППС, ПТС дегендер. Текшерүү болуп атат деп мындай группалардан айтып калып атат, бирок мен билбейм, акыркы жолу качан ГАИ токтотту эстей албайм да мындай. Болушунча ГАИлер баягы кайсы жерде тургандарын примерно билип калганбыз да. Уже 3 жылдан бери билесиң да каерде ГАИ болсо экен. Айланып өтүп. Полосаны кичине акыркы полосага такабай, биринчи полоса менен айдап жүргөнгөбү же билбейм мен. Ошого көп деле тоспойт атат анан. Тосса деле бизден основном ошо праваны сурайт. Путевой лист сурайт. Анан кээде ошо регистрация. Баягы машинанын ичини текшерген учурлар болуп атабы? Ичини баягы өткөндө бир креслолорго чейин текшерип атып эле го? Текшерди. Бир ай мурун текшерди, ооба. Текшерди, анан текшерип бүтүп, эч нерсе таппагандан кийин мага протокол жазып берди. Протокол, чтобы полный текшерилди депчи. Жакшы. Анан мен деле коркуп, мына кол коюп кой десе, коркуп, эмне кол коем буга десем, эч нерсе сага деме болбойт, кое бер деген, анан бир сыра окуп чыгып койдум. Бул кагазды эмне кылам десем, каласаң ыргытып бер деди. Ыргытып. Просто текшерилгендиги анык деген кагаз да. Текшерилген анык деген кагаз экен. Анан бирок ар нерсени протокол жазып бергенден кийин сөзсүз окуп, таанышып, билбесең ошол жерде алиги шашылбай билген адамдардан сурап, анан бир нерсе кол койгон жакшы экен да. Себеби группалардан көрүп атабыз, угуп атабыз. Подстава көп да. Подстава көп экен. Өткөндө ошол бир ошондой окуя болуп турго, баягы сен айтмакчы кол коюп бер десе, эмне баягы дозаторга үйлө десе, же медосмотрдон эме. Медосмотр, короче, отказываюсь дегенге кол коюп бер десе, кол коюп бериптир го. Ошондой. Кийин лишение болобу ошону менен? Туткан болсо лишение кылат да. Мен баягы юридический жактан анча деле билбейт экенмин, бирок ошо билгендер айтып атышат, лишение болуп кетет деп атат да. Анан ошо бир нерсеге биздин ошо группада дагы жакшы билген, такси тармагындагы деги эле мындай айдоочулук тармакты жакшы билген ошо тааныштарыбыз бир нерсеге кол коюп аткан мурун таанышып чыгыш керек. Шашылбагыла деп. Каласаңар ошол жерде шарт группага жазгыла. Силерди баягы ГАИ токтотканда эч качан шашылдырбайт да, мындай. Шашылдырганга акысы дагы жок. Сен таанышып, бардыгында өзүң баягы уже разы болгондон кийин анан кол койгонго укугуң бар да. Демек, туугандар, ушул маалымат менен бөлүшө кетиңиздер. Такси группаларга айрыкча мына жаңы чыккандарга эскертүү катары айта кетели. Жакшы айтты, себеби протоколду сөзсүз түрдө окуп, таанышып, анан кийин кол коюш керек. Ал жерде эмне деп жазылганыга эгерде түшүнбөсөңүздөр, сөзсүз орусча түшүнбөймүн деп эле айтыңыздар бетиге эле. Я не знаю русский деп. Ошентип жазып койсоңуздар деле өтө берет, не знаю русский деп. Анан эгерде болбой кетип атса, ошол группаларга баягы немени тартып, протоколду тартып жөнөтүп, билген адамдардан сурасаңыздар деле ал жерде эчтеке болбойт. Андыктан ушул маалыматты пайдаланыңыздар. Лайфхак. Жаңы таксиге чыккандар, орусчаны анча-мынча мага окшоп жакшы билбегендер колдонсоңуздар болот. Ошо иштеп жүрөбүз, анан доставка. Арендадабы? Машина өзүм алганмын. Өзүң алдыңбы? Жакшы экен. Арендадан өзүң машинаң болсо, иш жакшы эле болобу? Кандай жакшы эле болот да тапканы? Иш жакшы болот, иштеш керек да, просто. Пабыж ойнобош керек. Кээде баягы машинаны өзүң койгондон кийин кичине жалкоо да болуп каласың да. Жалкоо болуп, например, бүгүн жатсам по-любому аренда төлөбөйм. Ошондо ой келет. Дегенде ой келип калат. Эми баягы иштегендер арендада эле иштеп отурат. Ошол эле акчаны табат. Эми Кудайдын берген рызысын секин эл катары калып жеп атабыз. Жалкоолонбой иштеш керек экен. Жалкоолонбой иштеш керек.
Документ маселеси кандай болуп атат? Трудовой договор деген нерселер кандай болуп атат? Трудовой Самозанят дегендер. мен самозанятыйда мурун ошол биринчи чыкканында иштегем да негизи. Самозанятыйда иштеген элем, анан кече ошондой трудовой договордун чыры башталганда ошол самозанятыйдан биз трудовой договор чыгарып алсак болот экен, через электронный чыгарып алгам. Анан бир жолу ушундай гайлер токтотту, трудовой договор сурады эле, меники электронный десем текшерген деле жок да. Сен самозанятыйда иштегенмин дедим. Деп анан баягы эч кандай текшерүү деле болгон жок. Эми ар кимге ар кандай экен да, смотря кандай гай сени тосуп калат. Кээ бир жерде эле вообще баягы таксисттерди кыйнап болгон документти мага сурап туруп алат экен. Кээ бирлер жакшысына түшүп калсаң, карабаңга немең деп сурап коет экен. Ушундай. Гайында настроениясына карап деген, билгениге карап. Демек негизи эле баягы Яндекстен берилген договор өтөт экен да. Өтүп атат экен. Өтөт экен. Себеби мен эле эмес, менин таанышым деле ошондой болуп калыптыр. Самозанятыйда иштейм десе, ана самозанятыйда иштегенин көрсөтчү дептир. Мен өзүм досум. Анан кийин мына деп туруп, налог төлөгөндөрүн көрсөтүп туруп, молодец деп туруп кайра коюп жатыр да, досумчу. Демек өтөт экен да. Демек өтөт, ошодо мындай зинтик чыгарып өтөт окшойт. Өтө жакшы. Көчөдө жүргөн баягы бессмертныйлар жөнүндө кандай ойдосуң? Бессмертный болуп, өмүндө минге коюп жүрүшөт го, курьерлер бар, самокат, электросамокат. Мен бардыгы күйдүрдүбү? Мындай да. Таксисттерди көбү жаман көрүшөт го. Себеби наракка беракка кымчылай беришет деп. Анан биз дагы таксисттер дагы мен билбейм кимге кандай баягы Якутияда, Тамукиде иштеген водительдер бар. Вообще дворда дагы бир эликти өтүп кетет да, двордун ичиндечи. Матиздер. Анан баягы Рено Дастер, кандай ошондой машиналар да. Кичине машиналарды өтө катуу жүрүшөт. Билбейм баягы заказынан шаштырышабы же ошентип айдап үйрөнүп калышканбы. Ошолор дагы ошолордун деле көбү кыргыздар да негизичи. Кыргыздар, Ошолор деле мындай кичине секинирак, хотя бы дворда секинирак айдаса деп айтып кетет элем. Мындай суранып айтып эмес. Урматтуу бизди көрүп аткан курьерлер, силерден сураныч. Мындай бири-бириңерди сыйлап, катуу айдабай, шашылыш болсо деле билип турабыз, заказга шашылып турасыңар, бирок 1 минут 2 минутта баягыдай көп нерсе чечилип кетет да. Ошондуктан этият болуп, жол бергенде, баягы көчөдө жүргөндө, перекресткта этият болуп жүрүңүздөр. Негизи эле ролдо жүргөндө жакшы карап, баягы кыргызча айтканда ушар деп коет го. Внимательный болуш керек да, дайыма. Телефонго алаксыбай, WhatsApp'та группаларда ырдабастан, мындай тегиз жүрүп, алган пассажирди адресиге эсен-аман жеткирип коюңуздар. Курьерлер деле ошол заказыңардан кичине кеч калсаңар деле, бирок шашпай, өзүңөрдү этияткылуу иштегиле. Узун жолду кыскартып ушинтип кичине сиздерге маалымат алып бердик. Москва жөнүндө, такси жөнүндө. Биздин каналга катталабыз. Аскерди ким тааныса комментарий жазып коебуз. Красавчик аскер ишти кыла бер деп. Только вперед, ура кылып. Сиздерге дагы ишиңиздерге ийгилик, элдин кызматында жүрөлгүлө. Каналыңыздар дагы мындан ары дагы да өрчүсүн. Катталуучулар дагы катталгыла, катталбагандар. Ошо. Ана да бир бессмертный өтүп кетти, минге коюп. Булар сезону келди да. Каналга катталабыз, лайктан басабыз, туугандар. Группаларга маалымат менен бөлүшөбүз. Кээ бирге жүргөн биздин мекендештерге, кээ бирге ишке жаңы киргендерге кичине болсо дагы жардам болот. Андыктан өзүңүздөргө сак, документке так болуңуздар, дайыма аман жүрүңүздөр туугандар. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвадан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.